Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чалдырган ТВ кайгыл программасы. Студияда мен Калибек Асанкариев. Саламатсыздарбы? Билимиң болсо миңди жыгасың эмес эле, кийинки күндөрү таанышың болсо миңди жыгасың деген туура сөзгө айлангандай. Мындай мисалдардын бирине биздин чыгармачылык топ нарында иштеп жүрүп күбө болушту. Айып короодо камалган унаанын табышмактуу жоголушу жана башка жол тартибин бузган айдоочулар туурасында биздин кезектеги чыгарылыш. Нарын шаарынын Борбор аянтына кирип алган жүк ташуучу унааны көзгөрүнө тартип бузгандыгы үчүн токтотушту. Тартипти билип туруп, кетип бараткан жеринен текшерүүгө алынды. Водоканалдын суусу Борбор аянтта жарылган жок байке. Сиз айланып обязательно өтүшүңүз керек, билесизби? Знак тиягында да бар, биягында да бар. Грузовой запрещен деп турат. Жүк ташуучу, жүк ташуучу автомобиль кийүүгө тыюу салынат. Айдоочу коюлган айыпты мойнуна алып, инспекторлор тарабынан тийиштүү протокол толтурулду. Ал эми иштерин уланткан кызматкерлер дагы бир жүк ташуучу, бирок чакан унааны жарык бергичтеринин бири иштебей келгендиги үчүн токтотуп, ордуна мүчүлүштүктү жокко чыгаруу сунушталды. Бирок жарык бергичин оңдоп жаткан айдоочу тыюу салынган атайын үн чыгаруучу жабдыкты орнотуп алганын аныкталды. Болбойт да, сат берилбейт да сиздин машинаңызга. Алтын аласыз да, станка кешке. Не отсюда? Мал жүрүшүн тошулдурат адам. Ой, сиздин жумушуңуз өзгөнү коюп эмес да бай. Айдоочулар транспорт каражатын автокөлүгүн берип коюшсуңар. Намын ордан чексеңиз байке, азыр ачып алалы. Мал эле сала алайынчы мен Ордунан акты түзүлүп, атайын белги берүүчү жабдык чечилип, айдоочуга протокол дагы толтурулду. Коям стоянка элем, протокол түзөтпөйсүң. Протокол түзөм, стоянкага да кирем байке. Неге? Ушундай, мыйзам ушундай. Неге кандай? Спецтинга болгонго болбойт. Ошол себептен. Мен муну шаардын ичинде колдонгон жокмун да муну. Колдонушту эмес, байке сиз коюп жүрбөйсүз, факт что сиз коюп жүрөсүз. Колдонушту эмес, колдонушту эмесмиз. Протокол толтурулуп, ага айдоочу колун коюп, анан бир инспектордун коштоосунда унааны айып короону көздөй айдатып кетишти. Ал эми аркасынан чыккан экипаж жолдо баратып, мамлекеттик номуру жок жүргөн жол тандабасты жолуктурушту. Аны токтотуу үчүн аркасынан бир топко чейин ээрчип барууга туура келди. Анын алдында бараткан жеңил унаанын дагы номуру жок болуп чыгып, бирок мунусун токтоткуча кетип калууга үлгүрдү. Документтер сіздер қосып. Документтер алдыңғы машинада дейді ме? Иә. Алдыңғы машинада дейді ме? Алдыңғы машинада. Қаншалық болды? Ол эме турбайбы, решетка? Жабылган турбайбы? Бар бекен номер. Алло. Номер бар ма? Иә. Номер бар ма? Азыр. Атама аркаға бурулуп эмени берип калачы, документти. Эме мен демем калып калыптыр да бар сетке малды машина. Хорошо. Жабылган турбайбы, сокрытие номери болуп турат. Мен номер Приклеенный экен. Номер үйгө алып калыптыр. Приклеенный го номер. Жабылган ушундай турбайбы. Эмне мындай? Бул эме го? Жана ошо ачылып аткан. Иә. Açıldı ki номерime emin.
Iya. Мына номер жақта. Екеуі айланады. Иә. О, айланған жаңа екен. Сынап дем тұрады. Менен деп мен саған түсіндіріп отпаймын. Не жұмада, не номер жоқ айдап жүресіз? Номер жашырып. Стоянка да? Жүз стоянка айдайлы. Сізде айданға болды. Ой, тинем рахметім келдім. Ала алайыншы тинем. Эң кызыгы мамлекеттик номуру жок жүргөн эки унаа бир үй бүлө болуп чыгып, жеңил унаада жол тандабастын айдоочусунун документи кетип калып, өздөрү келип колго түшүп беришти. Жаңыл оформление өтті. Бұраған сөйлесен? Жаңа оформление сына маштап Жаңа оформление. Документтері бар ба? Жаңа келдік. Бар ба номерлері? О, бар. Болды емес. Жаңа келдік машина. Эмесин номерин тагыш керек да. Номер жок айдаган болбойт да. Білдіп тұраңыз. Ага. Сіз документтерін сұрып қойсыз ба жекесі? Қана сатпадық кеш. Качамыз бе? Келе аласар бі, амма өмет светофорға жаңылға. Buradan öldüm. Tamam uşak. Номері қайықта азыр? Жаңыл оформление болды. Жо, бұл жақта мұрын не болып тұр да? 23.04.2019 дейді. Учеттан шығып келдім. Жаңыл келді. Учеттан шығып. Эме біреме қағаз транзит номер бар ба? Сияқта үйде қақ берем. Номер жоқ айданға болбайды да жекесі. Жаңа келдік. Жаңыл келдік. Жаңа мұна жаңа келдік. сатып кеттік. Бішкектен бері келатабыз. Жо, тура түсініп атам. Просто номер машинада учеттан шықса, транзит номер жүріш керек еле. Лабойды артына чапталады. Алдының оң жақ бұрышына артына. Ошол уақытылы бияққа келіп сіз машинаңызды өзіңіздің намыңызға қаттатқанша, ошондо уақытылы номермен жүре тұрмақсыз. Сіздің алдан номеріңіз жоқ екен. Уруксат берилбейт машинагачы. Номер жоқ айдан уруксат берилбейт. Азыр мыйзамга баш ийип автоунааңызды Ayda fayda. Мынтип сүйлөшүп отуруп, тартип түшүндүрүлүп, эки унаанын тең убактылуу камоо чечими кабыл алынды. Айып короого жеткирилип киргизилди. Бирок эки унаасын киргизген эки бир туугандын атасы ызаланып, биздин чыгармачылык топко уят сөздөрүн дагы айтып, кол көтөрүү дагы аракетин көргөнсүдү. Аксакал башыңыз менен алдын сүйлөшпү? Аксакалдар үлгү болуш керек алдында болду. Ичкери кирген соң экөөнө тең протоколдор толтурулду. Аларга макулдугун көрсөтүп, эки айдоочу тең таанышып колдорун коюшту. Айтымдарында жеңил унааны жаңы алып, унааны майлаганы тойго бара чыккан экен. Аткан тетик жерде 4 кишилер күтүп атат. Тойдо чумоо тетигин машинаны. Акчыл той келаткан машина болчу. Мына момунча кута сүйөктөр күтүп аткан ушул машинаны. Кута сүйөктөн келген кута сүйөктөр күтүп отурат тетигин машинаны. Мисалы могул келиним менин мама сатып туруп үйдө. Азыр кудагы эшикти кылат келсе, келди деп батчы сармайын көтөрүп чыгып башка чаккан эмеде болду. Братан, соляристи бир ойлап алып, Тигине камасаңар камай, тигине сар. быйыл алып қалса қалсын. Мыйзамга каршы нерсе болсочу, андай учпай эле кетип каласың койдеп. Байке, мыйзамга каршы болгон нерсе да азыр могул номери жок, номерин жашырып жүргөндөр аябай катуу жазылган. Братан, эми зато штраф жазылып атпайбы? Туура, жок, силердики туура. Просто бир мындай бир ауырабызды ички дүйнөнү бир мындай нукура коюп, мындай терең ойлонуп көрсөк, мындай эми подлежит болот го эми түшүнүп койсочу. Солтура киши. Кута сүйөктөр күтүп атат. Мына бул киши кайнатасы, Быйыл қалса қалып, соляристи бир ойлап берди. Мен по факту чыгарып калса чыгарып калды, киргизсе киргизди. Мындан чыгып эле иштерин уланткан инспекторлор анан светофордун кызыл түсүнө өтүп кеткен унааны текшерүүгө токтотушкан. Светофордун кызыл жарыгынан өтүп кетип атасыз. Машинаңа аттуу ойломор болсо.
Айдоочу тартип бузгандыгын мойнуна алды. Бардык документтерин инспекторлордун колуна тапшырып, протоколго колун коюп берип кетти. Ал эми мындан чыгып, жарык бергичтеринин бири иштебей бараткан унааны текшерүүгө алышты. Айдоочу менен баарлашуу учурунда спирт ичимдигине дагы шек келтирип, жергиликтүү наркологияны көздөй сапар алышты. Burundan bir iş bak. Bravo. Түтүкчө үйлөтүү ыкмасы менен текшерилип, келтирилген шек аныкталып, организмде алкоголь бар экени такталды. Бирок бул текшерүү учурунда биз байкабаган жагдайды ак халатчан дарыгер байкап, айдоочуга жоопкерчиликтен качуу туура эместигин түшүндүрдү. Көрсө дарыгерге көз кысып, жыйынтыгын таза чыгаргысы келген. Сенинчи, во-первых, оозуңан эле буркурап чыктың. Келгенде эле буркурап чыктың. Азыр эле мындайчы. Булар көрүнгөнүнө каждый тоскон кишине кармап келе бербейт. Бир какой-то бир подозрение болгон үчүн алып келет. Бул биринчиден. Экинчиден келгенде мага келгенде көстү минтпейт. Минткен элдин баарын мен созула бергенде келе сөйлөсүн да. Бир жерге ойноп алып келбейт да жака, туурабы? Ичкенин могу кенедей кабинетте буркурап эле. Анан кийин кайра ичкен эмесмин дейсиң. Явно көрүнүп эле турат. Бул оюнчук эмес да, жөн эле алып келип анан көрүнгөндө минтип койгон кишинин баарына кайра мынтип кетире бергенде жер эмес да бул жерчи. Дарыгерде мынтип жоопкерчиликтен качуу аракетин көргөн айдоочуга нааразы болгонунда себеп бар. Мындай аракеттердин күнүмдүк ишинде түрүн көрүп тажагандай. Штраф билесиңер, анча болгон курс наверное. Штраф кымбаттаганы төлөбөгөндүн түрлүү вариантын кылат да. Бул мындай эмес, түрлүү мозеге келип орусу кармап калгандар бар, эми түрлүү чыкса, түрлүү метод бар. Адвокат чакырам дейт. Ой, суроомда мына бүгүн эле бир процесске катышып келдим, бүгүн эле. Алгач ичкен эмесин деген айдоочу акыры коюлган айыптын мойнуна алып протоколдорго колун койду. Мындан чыгып, анан унаасын айып короого алып барышты. Бүгүнкү иштин эң кызыгы бизди так ушул айып короодо күтүп жатыптыр. Мындан ашып кетсе 1 саат мурда караңгы түндө убактылуу камоого алынган мамлекеттик номурлары жок. Ал гана эмес, бирөөсүнүн номурунун ордуна атайын жашырып, кайра чыгарып койчу жабдыгы бар 2 унаа тең турган жерлеринде жок болуп чыгышты. Ушул эле короого киргизилген арзаныраак унаалар ордунда туруп, кымбатырактары табышмактуу чыгып кетишкен. Жабайке. Эксперт менен берип келмей качан чыгып кеттиң? Алдын похоронго кетип башкан. Похорон меселе тойго кетип бара жатканда соляристи алганбыз деп ошонун майлагын кетип бара жаткан. Өздөрү айтпадыбы? Досрочно сессияга чыгып кетти. Мага сүйлөшүп, кызмат. Тойго баратабыз деген шаңдуу топ бир заматта мынтип бирөөнүн өлгөнүнө бараткан кишилерге айланышыптыр. Эң кызыгы, ал 2 унааны убактылуу камаган инспекторлор протоколдорун тапшыра элек жатып, эмненин негизинде Нарын шаарынын жол күзөтчүлөрүнүн жоопкерчиликтүүлөрү 2 унааны чыгарып ийгендери бизге табышмак болуп калды. Андыктан бул нерсени биз жөн калтырбай, түн ортосунда одоно тартиптердин бирин бузган айдоочулардын унаалары ким жана эмне себептен чыгарып ийген кишини таптык. Кечээ ошо эксперт менен Hyundai Solaris унаалары түнкү саат 11:30 кандай процедура менен чыкканын ошону түшүндүрмөй өтпөсүң? Түндөгү 121 беренен 4-час 4-бөлүгү менен камалган BMW эксперт Hyundai Solaris. Да, көзөн казайындары келиптир. Биз ушундай кудабыз каза болуп ошол жака кетип бараттык элек, ошол необходимость деп бул шаардык милициянын нөмөт бөлүмүнө келиптир. Биз ушунда Солтон Сары боюнча готовность номер 1 болуп, ушунда усиление болуп, ушун турганбыз. Ошол маалда келиптир. Келип ошол экинде камалды эле биз ушундай похоронго кетип бараттык элек дегенден мен расчет жазып берип чыгарганмын. Негизи 11:30 бул процедураларды өтүүгө мүмкүнбү дегеним да. Бул если необходимость болсо, аябай ошол экинде похоронго адам баласында баргандай случай болот, необходимость болсо чыгарып бергенге мүмкүнчүлүк болот. Демек, ар бир айдоочу ошондой акыбалга ким туш болсо, ошол түнкү саат 11 болобу, анча болот, иш эмес, иш убактысы бүткөндөн кийин дагы унаасын чыгарып кеткенге укуктуу, э? Мен укуктуу деп айта албайм, бул укукту чыгарып кетсе болот. Себеп дегенде нөмөт бөлүмүнө кайрылат, ушундай түшүндүрмөсүн айтып берип, түшүндүрүп берсе чыгарып кеткенге эмне үчүн болбосун.
мисалы алар похоронго айткан турбайбы, анан ошону мындай тастыктоо мүмкүн болду. Анткени биздин катышуубуз менен аны кармоо учурунда ал машина деген похоронго меселе ошо машинаны жаңы алып, ошонун тоюна бара жаткан да, майлаганы. Ал жөнүндө мен маалыматым жок экен, мага ошол эле похоронго кетип баратты элек, ушундай кудаларыбыз менен чогуу 3 машина болуп кетип баратты элек деп айтышты. Анан мен айласы жок, мен аны чыгарып бербегенге дагы ал человеческий фактор болуп, мен уже чыгарып бердим аны. Калыстык үчүн түндө ошол эле өлгөнгө кетип бараткан айдоочулар каяка бараткандарын айтып жаткан сөздөрүн кайталап берип коелу. Аткан тетик жерде көп кишилер күтүп атат. Тойдо чумоо тетиги машинаны. Акчыл той келаткан машина болчу. Мына момунча кута сүйөктөр күтүп аткан ушул машинаны. Кута сүйөктөн келген кута сүйөктөр күтүп отурат тетиги машинаны. Мисалы могул келин мени мама сатып керек үйдө. Азыр кудагы эшикти кылачып келсе, келди деп батышчы кармайын көтөрүп чыгып башка чаккан эмеде болду. Братан, соляристи бір бөлі алып, Тигине камасаңар камай, тигине бұйымы қалай қалса қалсын. Мыйзамға қарсы нәрсе болсочу, андай учпаны кетіп қаласың. Байке, мыйзамга каршы болгон нерсе да азыр номери жок, номерин жашырып жүргөндөр аябай катуу жазылган. Братан, эми зато штраф жазылып атпайбы? Жок, силердики туура. Просто бир мындай бир ауырабыз, ички дүйнөнү бир мындай юкура коюп, мындай терең ойлонуп көрсөк, мындай подлежит болот го, түшүнүп койсочу. Андыктан айдоочуларга кулак кабыш жана аталган кызматтын жетекчилерине суроо. Ушундай жагдайларда ар кайсы шылтоон айтып, түнбү-күнбү иш учурубу же жокпу, унааңды чыгарып кетүүгө укуктуу экенсиң. Калп болсо жол күзөтчүлөрдүн жетекчилери бул окуяны төгүндөп берүүсүн жана айрым кызматкерлердин ишине баа берүүнү өтүнөбүз. Анткени мыйзам мынтип байланышы бар кишиге иштебей, байланышы жок кишиге иштегени коомубуздун учурдагы эң чоң көйгөйлөрүнүн бири. Ал эми байланышы жокторго көрүлгөн чаралар туурасында улантсак, иштин уландысы. Мамлекеттик мамурга таксакал. Iya. Аны такмайын айдаганга болбойт да, билесизби? Көчөгүн иштарапты чыкты. Бүгүн рейд болот го, аксакал бүгүн рейд болот го. Ол жерде деген 2 күндөн бери деген свет жок, илео деген иштебейт. Машинаны токтотуп коюш керек, айдабай. Документин бүтүрүп алып, законный кылып алып, аны айдашыңыз керек. Салып алып аксакал, билесизби? Айдайбыз. Сизге протокол түзүп беребиз, артынан айдаңыз. Бул айдоочу дагы бир топко чейин башы ийгиси келген жок. Айтымында унаасын каттап берүүчү жергиликтүү мамлекеттик кызматы электр кубаттуулугу жок, иштебей жатыптыр. Андыктан аргасыз айдап жүргөн. Албетте номуру жок унаасын токтотуп, номуру бар унаа менен деле каттап ишти бүтүрсө болот эле. Андыктан бул айдоочуга мыйзам иштеди. Аксакал айдай бериңиз, уурубузга чалып айдай бериңиз, келет. Айып короого инспектордун коштоосунда бараткан айдоочунун дагы жардамчылары бардай. Анткени жарым жолдон 2 унаа кубалап барып, алдынан чыгып тозуп токтотушту. Ал эми экипаж аны көрүп жанына барганда бат эле тарап кетишти. Кантсе бул жол тандабас айып короого киргизилип протокол толтурулду. Айдоочу колун коюп берип жолун улантты. Ал эми мындан чыккан инспекторлор дагы бир мамлекеттик номуру жок унааны токтотушкан. Жолкун. Түшүп калбайбы? Түшүп калды? Билесиз, аны ордуна тагыш керек. Стандарт өзүнүн орду бар. Жанагы эмемен тартып койгон. Тартып койсоңуз болбой түшүп калды. Айда көлүп төртпөсүн. Iya. Аны ордуна тагып койсуз, ал өзүң менен бүткүнөн чыгарып алып ичине салып жүрбөйсүз байкабай. Жанагы эмемен тагып койгон, түшүп калыптыр да. Тагып койгондо ордуна тагып туруп бекитип коюш керек. Кene шуу жүрөт, атайын деп чыгарып алгансың. Жок, ампер сынып калып турбайбы? Iya. Ампер сынып калган ошон үчүн. Ампер сынып калса тиги жерде орду бар байкабай, ошол жерге тагып коюш керек.
Жок. Кетченге таккам. Алгач айып короого барат деп, кийин анан ордуна мүчүрүштүктү жөнгө салуу мүмкүнчүлүгү берилди. Түшүп калды деген номурун зымдары менен бампердин ордуна бекитти. Андыктан ордунан протокол толтурулуп, айып тагылып, ага айдоочу колун коюп, анан жолун улантты. Биргелешкен ишибиз дагы убактылуу ушуну менен жыйынтыкталды. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.